11 каналында күндүн маанилүү окуяларынан бир үзүм. ГЭС макулдашуусу денонсацияланды. Кече Кыргызстандын парламенти Орусия менен ГЭС куруу тууралуу макулдашуунун денонсация долбоорун колдоду. Добуш берүүгө катышкан 97 депутаттын баары ага макул болду. Молдовадагы нааразылыктар. Кишиневдо демократ Павел Филипп жаңы өкмөткө бекитилген соң ага нааразы болгон демонстрациялар башталды. Каршы чыккандар парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн эрте баштоону жана Павел Филипптин отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Жана Монголиядагы алтынчыры алтын казуучу Центера Голд Монголия компаниясы Монгол бийлигине карата доо арыз менен эл аралык сотко кайрылат. Кайрылуунун себеби Гацурт кен казуу иштеринин башталышы 1,5 жылдан бери кармалууда. Мына ушулар туурасында кабардар болосуздар. Көрсөтүүбүздү улантабыз. ГЭС макулдашуусу денонсацияланды. Кече Кыргызстандын парламенти Орусия менен ГЭС куруу тууралуу макулдашуунун денонсация долбоорун колдоду. Добуш берүүгө катышкан 97 депутаттын баары ага макул болду. Мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлдү. Эскертсем 2012 жылдын 20 сентябрында Бишкек шаарында Камбарата 1 ГЭС жана Жогорку Нарын гидроэлектростанциялары каскадын куруу эксплуатациялоо жөнүндө макулдашууларга кол коюлган. Чет элдик жаңылыктардан Молдовадагы нааразылыктар. Кишиневдо демократ Павел Филипп жаңы өкмөткө бекитилген соң ага нааразы болгон демонстрациялар башталды. Каршы чыккандар парламенттик шайлоону мөөнөтүнөн эрте баштоону жана Павел Филипптин отставкага кетүүсүн талап кылышты. Митингчилер полиция тосмосун бузуп өтүп, бир тобу парламент имаратына кирип барышты. Буга чейин парламентте жаңы өкмөттү 101 депутаттын арасынан 57си колдоп бекитип, өлкөдөгү саясий кризиске чекит койгону айтылган. Молдова былтыр октябрда өкмөт коррупциялык чатактан улам кызматтан кеткен соң саясий кризиске кептелген. Норвегия качкындардын саны иреттөөдө. Норвегия бийлиги өлкөдө баш калкалоо укук албаган качкындарды Орусияга жиберүүдө. Өлкөгө жакын чыгыштан келген качкындар Коль жарым аралындагы чек аралар аркылуу киришкен. Расмий маалыматтар боюнча 2015 жылы Норвегияга Борисоглебск өткөрмө пункту аркылуу 5,5 миң качкын келген. Үчүнчү мамлекеттерден келген качкындар анчейин коркунуч жаратпайт, ошондуктан Норвегиядан баш калкалоого укук берилет. Цюрихте АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияда акырдал жөнүндө сүйлөштү. Сирия маселеси боюнча сүйлөшүүлөр токтоосуз баштоо зарылдыгы айтылып, алдын ала кеңешмелер 25 январга белгиленди. Ал арада Вашингтон Пост басмаканасы Пентагон ислам мамлекетине каршы чабуулун баштаганын жазып чыкты. Эскертсем, Афганистанда АКШ аскер уюмдары ислам мамлекетине каршы аткылоого толук укуктуу болушкан. 11 каналын көрсөтүүбүздү улантабыз. Бир нече мүнөттөрдөн кийин сиздер мунай баасы төмөндөдө. Brent маркасындагы мунайдын наркы 12 жыл мурун болгон баага тең келип, $1 баррели $28 түздү. Казакстан президенти Назарбаев кече парламент мажилисин таратуу тууралуу жарлыкка кол койду. Депутаттардын мажилиске жана маслихатка боло турган шайлоо убактысы март айынан дайындалды. 13 январда мажилис депутаттар өлкө башчысынан парламенттин төмөнкү палатасын таратууну суранган. Жана Брюсселде Кыргызстан жөнүндөгү адам жана ат деген тасма көрсөтүлдү. Документалдык фильм автору эки француз режиссеру Винсент Робинов. Мына ушулар туурасында көрө аласыздар. Дүйнөдө мунай баасы төмөндөдө. Brent маркасындагы мунайдын наркы 12 жыл мурун болгон баага тең келип, $1 баррели $28 түздү. Швейцариянын Давос шаарында өтүп жаткан форумда мунайдын төмөндөп бараткан баасы жана анын кесепеттери тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Буга чейин Бириккен Улуттар уюму 2016 жылга жасаган божомолдорунда мунайдын $1 баррели $51 бааланган. Азыркы тапта дүйнө боюнча мунайдын 1 литрге болгон орточо баасы 97 центти түздү. Монголиядагы алтын казуучу компания менен бийликтин чыры. Алтын кен казуучу Центера Голд Монголия компаниясы Монгол бийлигине карата доо арызы менен эл аралык сотко кайрылат. Кайрылуунун себеби Гацурт кен казуу иштеринин башталышы 1,5 жылдан бери чечилбей кармалууда. Монголиянын экономикалык абалын оңдоого чакырылган бул долбоорго эколог жана археологдор каршы чыгышкан. Окумуштуулардын айтымында алтын кен казуу иштери болгон жерде айлана чөйрөгө оңолгус зыянын келтирет. Кыргызстандагы Центера Голд компаниясында да көп сындар айтылып келет. Алсак Ата Мекен фракциясы айтылган компаниянын пиар макалаларын жайгаштырууда соңку 5 жыл ичинде кайсы массалык маалымат каражаттары менен кандай суммага келишим түзгөн жөнүндө маалыматты ачыктоону сурады.
Фракциянын белгилешинче, канадалык Центера компаниясы менен түзүлгөн келишим коррупциялык мүнөзгө ээ жана бул тууралуу ачык айтып чыккандарга каршы прессада атайын даярдалган маалыматтык чабуул жасалууда. Казакстан президенти Назарбаев кечээ парламент мажлисин таратуу тууралуу жардыкка кол койду. Депутаттардын мажлиске жана маслихатка боло турган шайлоо убактысы март айына дайындалды. 13 январда мажлис депутаттары өлкө башчысынын парламенттин төмөнкү палатасын таратууну суранган. Бул сунуш мамлекеттеги экономикалык кризис менен байланыштырылган. Казакстанда буга чейин парламенттик шайлоо 2012 жылдын январында өтүп, анда мажлиске президентти колдогон 3 партия келген. Мыйзам боюнча парламенттик шайлоо 5 жылда бир өтүшү керек. Мажлисте жалпысынан 107 депутаттык орун бар. Бүгүн Түркиянын борбору Анкарада кыргыз-түрк ишкерлеринин бизнес форуму башталат. Форумдун негизги максаты Кыргызстан Евразия экономика бирдигине киргенден кийинки эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү. Иш-чарага Кыргызстандан 100дөн ашык ишкер катышат. Бул иш-чара 4-ирет өтүүдө. Буга чейин мындай форум Стамбулда уюштурулган. Брюсселде Кыргызстан жөнүндөгү адам жана ат деген тасма көрсөтүлдү. Тасма 2 жыл аралыгында тартылган. Анын автору француз режиссеру Винсент Робинот. Тасманын негизги идеясы адам менен жаратылыштын үзгүлтүксүз байланышы жөнүндө. Фильмдин мааниси европалык саякатчылардын Кыргызстандагы жаратылышка жумшак пейилдүү адамдарына кызыгуусун арттырууда. Ушуну менен жаңылыктарыбыз соңуна келип жетти. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.